мындай Туркияга тапшыруунун жолдорун айта кеттиңиз. Ошо аттестат менен тапшырса болот, же экзамен, же бурсалары деп. Ошолорго, ошол Туркияга тапшырууга жалпы эле караганда студенттер өздөрү өз алдынча тапшыра алабы? Же сөзсүз эле компаниялар кайрылып, ошолордун кызматын алыш керекпи? Ушул жакка кандай кеңештериңизди айтасыз? Жок, албетте студент если өзү да тапшыра алат. Но бул жерде мындай нерселерди карап кетиш керек. Турция мамлекетинде биринчи студент тапшыруудан алдын университетин таап алыш керек. Кайсыл университет ага ошол өзү тандаган тармакта жакшы сапаттуу билим бере алат. И кайсыл шаар жакшы, кайсыл шаардагы университет жакшы, ал жакта чыгашаларды минус плюс баарыны студент өзү изилдеп чыгыш керек. Бул жакта мисалы университеттердин айтып койм, топ 10го кирген, топ 5ке кирген университеттер бар депчи. Бул жакта ошондой топ 5ке кирген университет болсо деле топ 15ке кирген университеттин бирөөсү азыр мынча айтсам түшүнүксүз болуп калат, мынча айтайын. Бул жакта ар бир университет бир багытта күчтүүрөөк. Бир багыты башка университеттерге караганда алда канча күчтүү. Мисалы Эгейский университет, ошол эле биздин Измир шаарында жайгашкан, топ 5ке кирген университет. Бул университетте бардык факультеттер бар. Но ошонун ичинен бул университеттин басым жасаган багыты бул медицина. Башка толтура университеттер болбосун, ошолордун ичинен медицина тармагы Эгейскийде өтө күчтүү. И ошол эле мезгилде топ 10го кирген 950 университети, биздин университет. Бул университетте мисалы бизнес тармагы ошол эле топ 5ке кирген Эгейскийдин бизнес тармагынан күчтүүрөөк. Бул жерде кандай жыйынтыкка келсек болот? Ар бир университеттин бир багытта башка университеттерге караганда күчтүүрөөк дегени. И муну көпчүлүк студенттер билишпейт. Жалпылай эле карап алышат. Да, жалпылай университеттин рейтингине карап тапшырып алышат да. И студент тапшыруудан алдын ошонун баарын эске алып, ошонун баарын изилдеп туруп тапшырыш керек. Анан бир нерсе да, бул жакта көпчүлүк кичинекей университеттер, кичинекей шаарларга тапшыруу өтө жеңил. Жөн эле аттестатын менен тапшырып койсоң өтүп кете бересиң да. Ошого сүйүнгөн бойдон көпчүлүк студенттер кетип калат. Но бул өтө чоң катачылык. Ошон үчүн мен ойлойм, жана билесиңби, скупой платить важно дегендей бар го. Студент мисалы өзү тапшырат, өзү өтөт, келет, но бул жакта көп нерсени билбей, бул жакта жаңа адамдар бар. Билбегендерден көбүрөөк акча таап калалы деген нерсечи. Мисалы ошол эле медицинский страховкадан, ошол эле визадан, ошол эле жол киреден, документ иштеринен көп акча алып коюшат. Ошентип, там компанияга бере турган услугадан алда канча көп акчаны берип коет да. Но зато өзү келип тапшырат. Өзү бүт нерсени үйрөнөт. Мен ойлойм, мынчип там өзүң кыйналып, толтура убактыңды там изилдөөгө кетиргенден көрө бир компанияга барып, ошолордон консультация алып туруп, и ошол сага компания мисалы список берет. Сен просто өзүң мисалы биздин компания, биз кандай жумуш кылабыз? Бизге студент келет, биз андан биринчи жолу андан сурайбыз. Кайсыл факультет? И студент менен сүйлөшөбүз, кандай бала. Ошого жараша биз ошонун факультетине жараша эң күчтүү университеттердин списогун беребиз. Ошонун ичинен өзү бирөөсүн тандайт. Анан ошол конкретно университетти эле изилдей баштайт. Каалаган факультетин тандайт, и биз ошол жака студентти түшүрүп беребиз. Документтерин бүт баарын бүтүрүп беребиз. Студентте просто эле келиш керек, информация алыш керек, и тапшырыш керек. Анан өзүнүн кайра жанагын изилдеп кетирген убактыны кайра өзүнүн мектептеги, өзүнүн жанагындай аттестатына баа берип, там өзүнүн билим берүү деңгээлини жогорулатканга кетирсе болот да. Кайра тияка кетиргенден көрө. Ошон үчүн ойлойм, компанияга кайрылган жакшыраак деп. Демек, жыйынтыктап айтканда, негизи студент өзү, окуучу, каалоочу өзү тапшырса болот, болбойт эмес. Бирок аябай кылдат болуш керек. Мисалы, өз алдынча тапшырам деп атып, туура эмес документ тапшырып алса, ал өтпөй калышы мүмкүн. Албетте. Же болбосо өтсө деле бул жака Турцияга эч ким тааныган, эч кимиз жок келип алып, кооптуу болушу мүмкүн. Мисалы, документ иштерин алдап, ар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн.